Бул пластик идиштер Баткен облусунун аймагындагы таштанды таштоочу жайлардан чогултулган. Айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келген таштанды пластик буюмдар мында атайын тегирменде майдаланып, эритилип майда гранулага айланат. Грануладан турмуш тиричиликке керектөлүүчү буюмдар жасалат. Азыркы учурда пластиктерди кабыл алып атабыз, адамдар алып келип атат. Өзүбүз да жыйып атабыз. Жыйып, ушул стол жасап атабыз, пластик эме чыгарып атабыз, синтофон чыгарып атабыз. Пластиктерди ушу Баткенден эле алып атабыз азыр. Баткенде дагы пластиктер көбөйүп кеткен экен. Ошолор жетиштүү болуп атат азырынча. Ошон үчүн монда ар түрдүү болушат. Туура. Сонун декоративный болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча Баткенде тажрыйба алмашуу жана диалог куруу үчүн 3 облустун өкүлдөрүнүн жолугушуусун уюштурду. Жолугушуунун алкагында катышуучулар Баткендеги таштандыны кайра иштетүүчү ишкананын өндүрүшү менен таанышышты. Жайылыш керек сөз, муну себеби биздин айылдарда, биздин Кыргызстаныбызда өтө көп айылдар бар да. Элибизде да азыр баклашкан өтө көп колдонуп калганбыз. Кайерге батырарыбызды билбей азыр өрттөп атабыз, экологиябызды бузуп атабыз. Азыр мусор деген арыктарда жатат, чукурлардын баарында жатат. Дөбө болуп жатпайбы, азыр эч жерге батпайчы. Мына ошондой иштесе болот экен да, муну өтө сонун мен жакшы таасир калтырды магачы. Баткендеги таштандыны кайра иштетүүчү ишкана 2021-жылы ачылган. Алгач бул жерде пластик идиштерди майдалап Сырыёну Бишкек шаарындагы заводдорго жөнөтүп келген. Азыр эми эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу менен кошумча жабдуулар алынып, синтепон жана пластик эмеректерди жасоону колго алууда. Өзү мындай пластик чогултуп, буга чейин мындай ушундай сиз көргөнүңүздөй биякта стружка турат, ошону сатып чогултуп Бишкекке жөнөтчү эле. Ошол жакта Бишкектен мындай чоңураак цехтер, атайын фигуралар чыгарып, скамейка, мебель, ар кандай буюмдар, брелоктор ошол сатып атты эле да буга чейинчи. Анан болсо биз бул жакка келип, анын компетенциясын көтөрөлү деген максатында ошол жакка келип, бул жерде көрүп турганыңыздай 2 жаңы оборудование коюп бергенбиз. Иш-чарага экологдор, кайра иштетүү, өнөр жай тармагындагы ишкерлер, Ош, Нарын, Баткен облустарынын жергиликтүү бийликтеринин кызматкерлери климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жаатында тажрыйба, чечимдери менен бөлүшүп, өз сунуштарын да ортого салды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.